Форумдун катышуучулары болгон мамлекет башчылары ар бири өз максаттары менен барганы белгилүү. Ошондуктан айрымдары келишимдерди түзүп, айрымдар инвестор издеди. Өзбекстандын президенти оңбогондой олжолуу болуп 23 миллиарддык келишим түздү. Кытай менен Өзбекстандын ортосунда темир жол боюнча келишим бул региондогу саясий экономикалык абалга өзгөрүү киргизе турган жаңылык катары бааланды. Саясаттануучу Марсариев Регнум басылмасына Кытай менен Кыргызстандын ортосунда негизги долбоор деле мына ушул Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жол экендигин белгиледи. Бирок Бишкек аймактын тагдырын чече турган чечимди кабыл ала албайт. Бул темир жолго Москва менен Астана каршы. Биринчиден биздин өнөктөштөр коопсуздугунан чочулашууда. Анткени Кытай сунуштаган темир жол долбоору аталган өлкөнүн каалаган учурда ЭАЭСке коркунуч туудуруп, армиясын киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет дегенди түшүндүрөт. Бул аралыкта Кыргызстан таза коом долбоорунан башканы форумда сунуштаган жок. Бул бир партиянын, бир уч топтун саясий кызыкчылыгын көздөгөн, бирок жыйынтыгында кыргыз эли кутула турган гранттардын жоопкерчилигин ким мойнуна алат? Айрым саясаттануучулар мындай долбоордун жоопкерчилигин сунуштаган тараптар алышы керектигин белгилешет. Ошол кредиттерди биз туура пайдаланып, экономикабызды өстүрсөк, ошол кредиттерди убага менен проценттагы өзүнүн көлөмүндөгү төлөп берүүгө алып жетет. Ал үчүн ошол туура пайдаланып кредиттерди, грант болобу, кредит болобу, суда болобу, ошол туура пайдаланып, экономикабызды өстүрсөк, ошо тийиштүү каражат таба алсак, табабыз, ошол менен кутулабыз, анда проблема жок. Ал эми иш жүзүндө бардык мамлекет башчылары катыша турган, атайын белгилүү бир убакытта өтө турган бизнес форумдан кыргыз бийлиги, ошондой эле делегациянын курамына кирген тараптар пайдаланып калышы керек эле. Айрым байкоочулар кыргыз делегациясы форумга даярдыгы жок, турист катарында барып кайткандыгын катуу сынга алышты. Өкмөт максималдуу түрдө ошону пайдаланыш керек эле да. Өкмөт куржалак барбаш керек. Ал жерге чоң проекттерди алып алып, бир экономикалык пояс, бир жол деп мурун инициатива алып көтөрүп чыкканына 3-4 жыл өтүп кетти Кытайдын. Ошондон бери ушул программанын үстүнө бир топ ондогон миллиард доллар Кытай сарптап атат да. Ошол экономикалык поясту ошол улуу жибек жолу өткөн жолдун боюнда жайгашкан мамлекеттердин ошол жердин экономикасын көтөргөнгө, ошо менен бирдикте тыгыз байланышта бололук деген максатта көтөрүлүп атат да. Мына коңшулаш мамлекеттер барышты, ондогон 20 деген миллиард долларга контракт түзүп келишти. Россияны айтпаганда, Россияныкы, по-моему, 200 миллиарддан ашты окшойт да. Ошон үчүн мындай жерге конок катары эмес, даярданып алып, ошол жерден бир пайда алып, ошол Кыргызстандын экономикасын өнүктүргөнгө бир пайдалуу проекттерди алып келиш керек да, мындай жерге барбаш. Жыйынтыктап айтканда, Кытайда өткөн бизнес форум дагы бир жолу кыргыз бийлигинин диалогко даярдыгы жоктугун, ал эми Кытай баш болгон ири мамлекеттер белекти бекер бербей турганын тастыктады.